Assalamu alaikum жалпыңыздарга анемия тууралуу сүйлөшөлү. Эгерде сиз же сиздин жакыныңыз анемиядан жабыркап жүрсө, видео материалды сөз түрдө акырына чейин көрүңүздөр. Аз кандуулук деп биз эмнени айтабыз? Кан тамырдагы суюктуктун өлчөмү азайып калганын эмес, ал дайыма туруктуу бир өлчөмдө орточо 5 литр болот. Аз кандуулук деп биз ошол суюктуктун курамындагы элементтердин айрыкча гемоглобиндин жетишсиз болуп калганын айтабыз. Эми сизде анемия бар экендигин кантип билсек болот? Биринчи кезекте күмөндөрдөн аныктайбыз. Эгерде дайыма алсырап жүрсөңүз, эртең менен ойгонгондо деле алсырай берсеңиз, ишке болгон жөндөмүңүз төмөндөп кетсе алсыроодун айынан, анан уйкуңуз эле келе берсе, көп отуруп тура койгондо же турган абалдан отура койгондо көз алдыңыз караңгылашып кетсе, бул аз кандуулуктун белгиси деп түшүнсөңүз болот. Негизи бул башка эле оорулардын деле белгиси болушу мүмкүн. Эң көп күмөн албетте анемияга туура келет. Албетте мындан башка деле көп белгилери бар, бирок ушул үчөөсүн чогуу байкаган болсоңуз, анда дароо анализ тапшырып коюу керек болот. Кандай анализ? Кандын жалпы анализин тапшырсаңыз, сизге туура жыйынтык чыгарып берет. Жана ошого карап туруп, аны терапевтке алып барсаңыз, сизде анемия бар жок экендигин тастыктап берет жана кантип дарылануу керектигин дагы айтат. Демек сизде анемия аныкталды. Анда эмне кыласыз? Негизи анемиянын 3 деңгээли бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Үчүнчүсү эң начар же оорунун күчөп кеткен абалы. Биринчи абалы норманы билип коелу алды менен. Эгерде эркек адам болсоңуз, сиздеги гемоглобиндин деңгээли 130-дан 160-ка чейин болот. Аял адам болсоңуз 120-дан 140-ка чейин болот. Ошодон аз чыкса, демек анемия сизде башталган. 90-дон 120-га чейин биринчи деңгээлде, 90-дон 70-ке чейин экинчи деңгээлде, 70-тен аз болсо, бул өтө начар оорунун күчөгөн абалы. Сөзсүз түрдө катуу дарыланууну башташ керек болот. Ага чейин деле негизи дарыланууну баштап уланткан жакшы. Эми кантип дарыланабыз? Анемияга алып келген себептер бул көбүнчө витаминдердин жетишсиздиги. Биринчи кезекте бул темир, экинчиден фолиевый кислота, үчүнчүсү витамин B12, төртүнчүсү витамин С, бешинчиси омега-3 майлары, алтынчысы лецитин. Ушул 6 нерсени толуктоо аркылуу эле сиз сөзсүз түрдө анемияны жеңе аласыз. Буларды кантип толуктайбыз? Баарынын таблетка түрүндөгүсү бар, же укол түрүндөгүсү бар. Аларды алып туруп колдонсоңуз болот. Бирок мен сизге ага караганда жеңилирээк жолун сунуштайм. Ал кандай десеңиз, ушулардын ар бири камтылган азыктарды жеш керек. Демек ошолорду санап өтөйүн. Темирге эң бай болгон азык бул эт. Андан башка эч нерсе темирге мынчалык бай болбойт. Ошол себептен күндө эт жегенге аракет кылыңыз. Экинчиси, фолиевый кислотага бай болгон азык бул шпинат же кыргызчасы пусмалак. Ушул чөптү дагы тез-тез жеп туруңуз. Витамин B12ге бай болгон азык эт дагы болот. И башка жагынан сыр. Сырды билесиздер да, Италияныкы болушу мүмкүн, же башка өлкөнүкү болушу мүмкүн, айырмасы жок. Эң негизгиси ошону дагы жешиңиз керек болот. Эми С витаминине бай болгон азык бул лимон. Лимончолук С витаминине бай азык жок. Анықтан бир жумада 1-2 жолу дагы бүтүн лимонду туурап жегене аракет кылыңыз. Ток карынга, себеби ач карын жесеңиз ашказанды оорутуп коюшу мүмкүн. Андан кийинки омега-3 майына бай болгон азык бул балык. Анықтан балык жеп туруңуз. Бир айда 2-3 жолу болсо дагы. Лецитинге бай болгон азык бул жумуртка. Анықтан жумуртка дагы жеп туруңуздар. Ушул өтөдө саналып өткөн азыктарды жесеңиздер, анемияны эртерээк жеңүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк пайда болот. Анан бул азыктардын баарын бир учурда эмес, бирин бүгүн, экинчисин эртең, үчүнчүсүн бүрсүгүнө кылып жесеңиздер максатка ылайыктуу болот. Анан албетте дайыма эле азык менен толуктайм деп ойлобоңуз. Таблетка түрүндөгүсүн дагы алыш керек. Мисалы, темирге бай болгон ошол темир кармаган таблеткаларды ичиш керек. Мисалы, ферумелек, персинол жана көп аталыштары бар. Мен билген ушул экөөсү экен. Кайсынысын болсо деле ичсеңиздер жарайт. Анан бир айдан кийин бир текшерип коюш керек. Гемоглобинди 2 айдан кийин бир текшериш керек, 3 айдан кийин бир текшериш керек. Дарыланууну эң азы 3 ай жүргүзөсүз. 3 ай, 6 ай кылып улантып дарылана бериш керек. Себеби анемия дароо эле жоголуп кетпейт. Бара-бара
гемоглобинди нормага жеткиргениңизден кийин гана оорудан кутулган болосуз. Анда дагы жыл сайын бирден текшерилип турган жакшы болот. Анткени кайра эле гемоглобин көтөрүлгөнүнөн менен сиз керектүү нерселерди албай койгондо төмөнгө карай түшүшү мүмкүн. Видео материал сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болгон болсо сөзсүз түрдө колдоп коюш керек, лайк басып, анан бөлүшүп да койсоңуздар сөзсүз түрдө жакшы болот.